Қазақстанның 100 жаңы ысымы долбоорунун экинчи сезону башталды. Ага өлкө аймактарынан өтүнмөлөр келип түшүүдө. Мисалы, бир эле Актөбө чөлкөмүнөн 101 өтүнмө келип түшкөн. Алардын ичинен 64 адам тууралуу маалымат тандалып, атайын комиссиянын кароосуна жиберилди. Мыкты делген 19 талапкер тандалып, алар атайын добуш берүүгө катышат. Маалымат жана коммуникациялар министрлиги менен Казакстан элдеринин ассамблеясы биргелешип өткөрө турган иш-чаранын максаты өлкө өнүгүшүнө салым кошуп, башкаларга үлгү боло турган инсандарды элге таанытуу. Бул үчүн демилгечи топтор элди аралап, калктын пикирин билишкен. Татыктуу талапкерлерди ишканалар жана мекемелерде сунушташкан. Онлайн добуш берүү Эл КЗ порталында өткөрүлөт. Тамыз айынан бастап біз Ақтөбе облысында бүкіл кала облыс тургундарынан үміткерлер жинактаган болатынбыз. Баш оона айынан баштап Ақтөбе облусунун бүткүл жашоочуларынан талапкерлерди чогултканбыз. Алар ар түрдүү тармактын адистери, ишкерлер, искусство жана маданий кызматкерлер, журналисттер да бар. Анын ичинде Казакстан элдеринин ассамблеясынан 3 өкүл, этно-маданий биримдиктин, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү да бар. Екінші кезеңде үкіметтік емес ұйымдардың азаматтары осы жобаға еңіпті.